Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube баракчамдын катталуучулары. Сиздерге көп убакыттан бери аябай пайдалуу маалыматтарды алып чыкпай калдым. Бирок бүгүнкү маалыматым сизге өзгөчө пайдасын тийгизет деген ойдомун. Азыркы учурда биздин көпчүлүгүбүздүн ичибизде бала кезден бери келаткан таарынычтар тамырын жайып, жан дүйнөбүздү ээлеп алды. Биз ойлойбуз, бала кезден травма алгандар жашоодо эч нерсеге жетпейт, ийгиликсиз болот же жолу болбой калат деп ойлойбуз. Жок, тилекке каршы андай эмес. Мен бүгүн сиздерге ааламдагы атагы чыккан ийгиликтүү адамдардын бала кези канчалык таарынычтар менен жана канчалык деңгээлде травма алышканын баяндап бермекчимин. Анда эмесе кеттик. Актриса Светлана Ходченко бала кези ачкачылык менен өткөн. Анткени атасы муштай кезинен таштап, апасынын тапканы эч нерсеге жеткен эмес экен. Бирок жылдар өтүп, Светлана бул таарынычын карьера жасоо менен басып келген. Атактуулукка жеткенден кийин атасы кайрадан издеп келген менен актриса айым аны кабыл алган эмес. Бирок атасы бул кылганына ачууланып, журналисттерге өз кызын жамандап, интервью берип баштайт. Ошого карабастан актриса айым ага эч кандай жооп кайтарган эмес. Эми элестетип көрүңүздөр. Бул атасынын кылганы туурабы? Экинчи каарманыбыз баарыңыздарга белгилүү болгон рэпер Eminem. Eminemдин апасына болгон таарынычын азырыга чейин жогото албай келет. Анткени Eminemдин апасы кичинекей кезинен баштап спирт ичимдигин жана наркотикти колдонуп, баласына эч кандай кам көргөн эмес. Ошонун айынан Eminem башка адамдардын колунда чоңоюуга аргасыз болгон. Бирок анын ичиндеги таарынычы ийгилигине тоскоол кылбастан, тескерисинче күч берип, ийгиликтүү актер жана рэпер болууга жардам берет. Муну көргөн апасы баласына жөн кайрылып келбестен, өз баласын сотко берип, анын атынан $10 миллион өлчөмүндө акча өндүрмөкчү болот. Анткени апасынын арызы боюнча баласы аны карабай, атактуу болуп жыргап жүргөнүн айтат. Апасынын бул кадамына ачууланган Eminem болгону $2000 өлчөмүндө акча моралдык компенсация төлөп берет. Бирок калган акчаларды берүүдөн баш тартат. Ошол эле учурда апасы менен болгон мамилесин бүтүндөй токтотот. Муну көргөн апасы дагы деле жөн калбастан "Менин балам Маршал, менин балам Eminem" деген аталышта китеп жазып чыгарып, элдин көңүлүн жана баласынын көңүлүн өзүнө бурмакчы болот. Тилекке каршы Eminem эч кандай реакция кылбайт. Анткени китебинде өз баласын жамандап жазган. Ошонун айынан азырга чейин апасына болгон таарынычын унутпай, ал менен болгон мамилесин токтотуп келген. Эми рэпер Eminem менен апасынын болгон мамилесине баа бериңиздер. Кийинки каарманыбыз Настасья Самбурская өзүнүн бала чагын ушунчалык коркунучтуу күндөр менен элестетет. Анткени атасы алкоголик болгон аз келгенсип, үйдөгү бар буюмдардын баарын сатып ичкендиктен кедейчиликте жашаганын айтып ыйлап калат. Кээ бир интервьюсунда айткандай, билесиңерби, кээде өзүңдүн жакын туугандарыңдан, ата-энеңден да жат адамдар көп жакшылык кылган учурлар болот. Анткени мен үчүн үй бүлө деген сөз жер планетасындагы эң акыркы болуп чуркап бара турган жерим деп айткан жери бар. Себеби Самбурскаяны да бала кезинде атасы баш көтөрбөй токмоктоп сабачу. Ачуусунун баарын чачып, күчүн баарын колдончу. Акыркы жолу атасы каттуу сабаганда апасынын үн катпай карап турганын көрүп, үйдөн кетүү керектигин ойлонот. Анткени бул жерде аны коргой турган эч ким жок эле. Самбурскаянын айтымында, атамдын зөөкүрдүгү менен апамдын алсыздыгын эч унута албаймын. Апамдын оюнда андан ажырашса көчөдө калчудай болуп коркчу. Жок дегенде бизди ойлоп өз алдынча жашаганга чамасы жетпеди. Жашоосунун акырында баары бир жалгыз калды. Андан көрө эртерээк ажырашып, өзүн дагы, бизди дагы куткарып калса болмок, деп капачылыгын айтып эскерип калат.
Андан кийинки каарманыбыз Голливуд жылдызы Деми Мур. Бир интервьюсунда бала кезиндеги ары коркунучтуу жүрөк титиреткен окуяны айтып берген. Анын айтымында 15 жашка чыкканда өз апасы $500 өлчөмүндө чоң кишиге сатып жиберет. Адаттагыдай эле Деми Мур мектептен чыгып үйүнө келсе, апасынын ордуна бейтаныш килтейген өңсер чал тосуп алган болот. Деми Мурду ой боюна койбой зордуктагандан кийин ал киши Деми Мурга мынтип кайрылат. Өз апасы саткан кыздан кандай жакшылык болмок эле деп шылдыңдап басып кетет. Ошол окуядан кийин Деми Мур үйүнөн качып кетет. Өзүнүн карьерасы менен алектенип баштайт. Арадан жылдар өтүп атактуулукка жеткенден кийин апасы кызынын жаш кезиндеги кылыктарын, жаман жоруктарын чоң улуу кишиге кантип сатканын журналисттерге таратып баштайт. Апасынын бул кылыгы Деми Мур үчүн ушунчалык оор батат. Бирок андан көп өтпөй апасы айыккыс ооруга чалдыгат. Ошентсе дагы Деми Мур апасынын акыркы жашоосунда каралашып жанында болот. Урматтуу көрүүчүлөр, балким бул тагдырларды көрүп, балким бул окуяларды угуп, бул тагдырлар бизге жат көрүнүш, биз кыргызбыз дешиңиз мүмкүн. Бирок бизде мындай окуялар жок деп өзүбүздү алдаганды токтотолу. Туура, ата-эне ыйык. Алар өтө ыйык адамдар. Алардын баскан жери бейиш. Кайнене, кайната деген жандар дагы ата-эне сыяктуу эле улуу адамдар. Бирок бул жерде ачык айкындык киргизеличи. Урматтуу апалар, аталар, кайнене, кайнаталар. Жаштарды күнөөлөгөндү, аларды басынтканды токтоткула. Кыздарыңыз, балдарыңыз, келиндериңиз силер баскан жолдорду али басып өтө элек. Жашоонун түркүн түстүү күндөрүн көрүшө элек. А силер жаштарга наставник катарында жол башчы болуп, насаатыңарды айтып, жаштардын өз оюн, көз карашында билип алчу жөндөмүңөр бар болуш керек. Анткени силерде жашоодон алган тажрыйба көбүрөөк. Ошол тажрыйбаңарды балдарды күнөөлөө менен, келиндерди басынтуу менен же кызыңарды уруп токмоктоого коротпогула. Бул тажрыйбаңарды балаңарга жол башчы, наставник болуп, акыл насаат айтып, жол көрсөтүүгө коротконуңар артык. Силер жаштарга эмнени өткөрүп берсеңер, алар дагы өздөрүнүн кийинки урпакка ошол нерсени өткөрүп берет. Ал эми жалпы көрүүчүлөргө, эгерде эч кимге айта албай жүргөн бала кезиңиздеги оор окуяларды басып өтүү өтө кыйын болуп жатса, сиздер үчүн атайын ички наристе деп аталган 1 айлык терапиялык курска чакырабыз. Бала кезиңиздеги ар бир оор тагдырды толук басып өткөнүңүздөн кийин гана жашоонун кийинки этабына өтөсүз. Себеби жашоодо бир жерде туруп калганыбыздын бирден бир себеби бул өткөн жашообуздагы оор окуяларды басып өтө албай туруп калганыбыздан улам болот. Токтобоңуз, алдыга карай умтулуңуз. Жашооңуздун фундаменти бул бала кезиңизден башталат. Ал эми комментарийге Telegram каналымдын жана Instagram баракчамды, TikTok баракчамдын ссылкасын калтырам. Катталып өзүңүзгө анализ жүргүзүңүз.